Бишкек шаарынын тургуну Салтанат Сейитова өзүнүн үйүндө үй жаныбарларынан баштап жапайы жаныбарлардан илбирс, карышкыр, сүлөөсүн жана башка канаттууларга чейин кармайт. Бирок колундагы жаныбарлардын көпчүлүгү жабыркагандар. Азыркы учурда үйүндө 45 жаныбар бар. Салтанат Сейитова көп жылдык тажрыйбасы бар ветеринар. Бул чөйрөдө иштеген жылдары ал бир эмес, бир нече жаныбарлардын өмүрүн сактап калган. Көбүнчө адис жырткычтар менен алектенет. Ал 2015-жылы үйүндө реабилитациялык жай ачкан. Кичинекей чагымдан бери жаныбарларды жакшы көрөм. Ушу кичинекей чагымдан бери мал доктор болом деп эле ойлоп эле жүргөм да ушу. Анан жана айткандай жапайы жаныбарлардын акыйкатчы болуп иштеп калдым да ошо. Бул социалдык тармакка тарап кеткен Таластагы жергиликтүү малчылар кармап алышкан илбирс. Аны ошондо Бишкекке алып келип, ветеринарлар көзүнө операция жасашкан. Бирок жыйынтыгы көзү көрбөй калган. Учурда илбирс Салтанат Сейитованын колунда. Анын өз камкордугуна алып багып келе жатканына жакында 2 жыл болот. Сокур жаныбарга жана сокур кишиге киши дейли ошондой мамиле кылыш керек. Тамагын койгондо бир жерден эмес, эң биринчиден биз бир жерден эле берчүбүз. Азыр биз ар кандай беребиз да, жанагы өзүнө тренировка болсун. Жана бир жерден бере бергенде өзүн жана тренировка кылбай калат. Ошон үчүн жана жытталып, иштеп ошого. Каарманыбыз бардык жаныбарларга өзү кам көрөт. Салтанат Сейитова 2 баланын энеси, бир уул, бир кызы бар. Каарманыбыздын айтымында жаныбарларды каралашканга дагы балдары да жардам беришет. Жардам берген 2 балам бар. Уулум окуйт, студент. Анан көбүнчө буларды карап, тамагын берип, астын тазалап эметкенге ушу кызым жардам берет. Каарманыбыз жаныбарларга тамак ашты базардан, касапчылар менен тамактануучу жайлардан сатып алат. Өз ыктыяры менен алып келген жарандар да бар. Каарманыбыз жапайы жаныбарларды күнүнө 2 жолу тамактандырат. Алар үчүн атайын түрдүү азыктарды кадимки эле базардан эт саткан жайлардан сатып алат. Жапайы жаныбарлар өз мөөнөтүндө тамактанууга көнүп калышкан. Жасмина Сайтиманова, Талан Медиа, Баткен.